Assalamu alaikum dostlar. Qandaysizlar? Bu iPhone zakaz qildiqlar keldi. iPhone 16 Pro. Hozir olib chiqadi. Aytdik. Samsungdan olgan. Mana olib chiqib keladi. Olib keldi. Bismillah deb turib qanday telefon ekan. Это у нас 16 Pro Max, 512 золотой, да? Да. Не золотой, это... Дезерт. Да, который... Под золотистый, песочный. Песочный какой-то, да? Дезерт. Да, Alta Pro Max. 256. Так. Чехолчик татып ойнатамыз сразу. Музыка. Защитный стекло менен сразу чехол койдуруп коелу. Не болот. Окстан колдон түшүп кетип анан сындырып албай тургандай кылып. Мындай чехол кадаттык. 16 Pro Max'ка. Oldu böylese. Dostlar, uyga geldim. 16 Pro Max 512 GB alıp geldik. Daha buyursa. Hazır raspakovka kılıp sizlerge görgözөйүн. Bu 16 Pro Max'tın сразу эле ал жактан ачып защитный экран койдурдум. Анан буга защитный экран. Эч кандай дегенде эле айырмачылык жок экен. Мен азыр силерге башка телефондор менен дагы сравнить этип көргөзөм. Болгону мына жерде бассаң сразу камера ачылып калат экен. Болгону мына боковойунда кнопкасы бар экен. Бир аз чоңураак экен. Эми силерге мен мунун бир аз чоңурактыгын кандай эмне кылайын? Айырмачылыгы. Мына 15 Pro Max. Бұл деле 512. 15 Pro Max. Бұл 16 Pro Max. Золотой песок деген светкен түсі. Бұл жақтары камерасы дағы. Мен азыр защитный экран койдурганда, буга защитный экран койдурганда аркасына да защитный камера койдурайын десем, 15-тики түшпөйт экен. 16-ники пока жок экен мен койдурган жерде. Эми экөөнүн айырмачылыгын көргөзөйүн. Экөөнүн айырмачылыгы мындай кылып. Бир азга гана мындай чоңураак экен да. Biraz какой-то bir santimetrге гана чоңураак экен. 16, 15 Pro Max'ка караганда 16 Pro Max. Эми силерге мына 14 Pro Max'ты көргөзөйүн. Бардыгы бирдей эле да. Эми кимде ким 15 болсо, 14 болсо, мен оюмча 16 албай эле койсо болот. Мына бул 14 Pro Max. Бул 16 Pro Max. Мына айырмачылыктары эч кандай бир айырмачылыктары деле жок. Болгону камерасы жакшыраак, батарейкасы жакшыраак, бир кичине сантиметрге чоңураак экен. Болгону бул жак Type-C, камерасы жакшыраак болуп калыптыр. Болгону ошо комплектинде болсо болгону зарядник бар экен мындай Type-C. Башка эч кандай деген эле мындай нерсе жок. Ошо менен эле бирге силерге мен чехол алдым. Чехолду. Бул чехолду мындан алып тургузуп койсоң болот экен. Болгону ушу. Бул жерде эчтеке жок. 16'ga aldın. 15'in çekolu, 14'ün çekolu buğa düşpeydi gen. Bol bolsa bardıq ele Pro Max. Düşpeydi gen. Dağılıp. Dağılıp koysan bolat deydi. Hazır. Ne algan?
наушник. Ошондо силер менен биргеликте распаковка кылып көргөзөйүн. Мен мурунку наушнигим AirPods'um бар эле, ал эскирди. Азыр эми бисмилла. Силерге да ушинтип жаңы телефон, жаңы наушник насип болсун. Телефонду ал жактан ачып, защитный экран койдуруп, мына 14 Pro Max'tагы номерди бул жака калтырдым. Себеби дегенде мен бул жакта иштетем. Бисмилла. Ачылбайт го. Опа. Бул жагында эчтеке жок. Şurada olan naушник. iPhone 9. Bunun da başka eşlikesi oldu. Zaratniki var ki bunun. Zaratniki var ki. Ne olacak da başol özünün kompleginde neler varken kulakka salganga ыңгайлуу мындайлар баркен. Мында да турат. Азыр түшүп калды 3 комплеги. Мага салганы. Мындайдык. Заратник бар экен. Заратник. Заратники булардыкы Type-C эмес, iPhone мурунку эски 14 iPhone'дордун заратниги экен. Oldu. Ушундай. Анан силерге мен дагы бир көргөзөйүн деген нерсе бул Amazon. Кыргызстанда Валберес баягы интернет магазин бар го. Бул жерде Валберес эмес, бул жерде Amazon. Турат. Ушул Amazon. Ошондон мен не заказ кылганмын? Микрофон. Мен мурунку микрофонду жоготуп бердим. Азыр ошо силерге мен заказ кылып алган микрофонумду дагы көргөзөйүн. Мында микрофон. Бисмилла да буну дагы ачып азыр. Бул микрофондун өзгөчөлүгү бул Bluetooth менен анан беспроводной Bluetooth микрофон. Эми мындан кийин видеолорду ушул микрофон менен 16 Pro Max менен тартабыз буюрса. Мында боя деген өзүнүн кейси менен мындай микрофон. Мында 2 штук петлясы бар. Мында кыстарып койсун. Мына ал жактан заряд алат экен. Мынаны алып туруп мындай магнит чапталып калат, магнит мында кылып. Анан мына жерде ушун заряд ала турган жери бар экен. Бул петляны мындай көкүрөгүңө тагып коесуң. 2 штук. Микрофон жакшы. Мына болсо ошол iPhone 15, iPhone 16 аркасына келет Type-C. Мында кылып сайлап, андан кийин бул микрофонду өзүң көкүрөгүңө тагып аласың. Ошондой экен, бул болсо кейси. Бул болсо кейси. Мына жерден заряд кетет экен. Мына жерден Type-C экен бул дагы. Type-C. Bundan başka zaratniki de болуш керек азыр. Көрөлү. Өзүнүн заратники бар экен. Type-C заратники комплегинде. 2 петличка мындай. Ошол телефондун аркасына сая турган мындай. Болду. Азыр санары жанып калды. Ошону силерге тартып көргөзөйүн дедим. Болгону менде мындай распаковкада бир аз опыт жок болгонуна байланыштуу. Тууру түшүнүп, тууру кабыл аласыңар. Интернеттен заказ кылып
Бұл iPhone 16 дағы 13 сентябрда шыққанда заказ қылып қойдық эле, 18 сентябрда келді деп звонок кылышты, бирок эми келип, эми алдым. Кудай буйрса жакшы күндөргө көтөрөлү. Бұл 15 Pro Max, 16, бұл 14 Pro Max'ты Кыргызстанга жиберебиз буйрса. Бұл 14 Pro Max 250 гигабайт. Жап-жаңы таптаза боюнча. Эч бир чийилген, урулган жерлери жок. Муну Кыргызстанга жөнөтөбүз. Мунун коробкасы дагы бар. Коробкасын дагы салып Кыргызстанга жиберебиз буйрса. Şu alıngan çeki boyunca turат $1299 $1199 анан 99 центте $1200 алынган чеги менен турат. Кудай буйрса мындай кылып салабыз дагы, муну мындай кылып салабыз дагы, Кыргызстанга жиберебиз. Бул Кыргызстанга кетет 14 Pro Max, 16 менен 15'ti өзү иштетебиз. Бұл петличкадан Кудай буйрса жакшы видеолор чыгат деген ойдобуз. Себеби бұл петличка менен жана видео тартканда шум жана башкалар угулбай жакшы болот. Ошо достор, силерге кыскача обзор. Достор, баардыгын ыргытып, лишнилерин эмнелерди гана алып калдым. Эми баасын канча калдыгын деген суроолор сөз болот. $1530 iPhone, чехолу $25, $25 защитный экран койдуруп, ошо менен $1580 түштү. Бұл наушник өзүнчө бұл 170 турат. Мен сәл арзаныраак алдым. Мына болсо $77 ушундай турат экен. Amazon'dan заказ кылдым. Ошо достор. Силер менен Корея KG. Ассаламу алейкум. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.